өзү өкмөттүн больницасында иштейм да негизинен. Бала кезден эми деп айткан жаңы баштаган врач болуп баштагандан баштап ушул 40 жыл ушул өкмөт үчүн, эл үчүн деп иштеп жүрөбүз. Өкмөттүн зарплатасын алып. Биз эми жеке менчик клиникага толук өтүп кетсек, өзгөчө ага көнө албай тургандай да. Эми биздин поколение, биздин муун ушул бойдон ушу өкмөттө иштеп өмүрүбүз өтөт болуш керек. Мен реально ошол операциялардын санына мен көп кызыга бербейм да. Менде быйылкысы бар да. Ушул быйылкысын кошкондо 6113 график боюнча 113 ушундай операция болду да. Булар жанагы чоң операциялар. Эгерде хирург ушунчалык көп операция жасаса, ал жаман. Эмне үчүн дейбизби? Мен жана хирургдун позициясынан эмес, оорулар көп экен деген сөз да. Канчалык оорулар көп болсо ошончо жаман да. А бизде бул биринчиден, экинчиден бир хирургка ошончо нагрузка болсо, ал дагы жаман. Себеби кадр жетишпейт. Өкмөт буга көңүл бурбайт. Бир кардиохирург күндө бир эле операция жасаш керек да. Жакшы жасап чыгып кетиш керек. Но ашып барса экини жасаш керек. Ага андан башка эч кандай орусча айтканда оправдание жок да. 2ден 3дөн 5ден жасалдым деген бул анын болбойт. Антип адамдын жана 3-чү, 4-чү оорулуунун өмүрүнө кооптуу акыбал жаратасың да, себеби чарчайсың да. Анан мен азыр 3 операцияга мүмкүнчүлүгүм бар, жетет. Саламатсыңар. Кандайсыздар? Жот, отур. Беспокоит. Да, боли возле беспокоит. Ну, а после первого раза нормально было, да? Да, нормально. Бадыши? Да ничего, сейчас сделаю, посмотрим. Жүрөк ооруларынын алдын алуу негизинен бала төрөлөктөн башталат да, негизинен. Себеби жана боюнда бар кезинде кыз келиндерибиз ар кандай инфекциялык оорулар, суук тийип же ысыкта калып, ушундай оорулар менен ооруган учурларда жана тубаса кемтик оорулары балдарда көбүрөөк кездешип калат да. Өзгөчө жанагы вирус инфекциялары боюнда бар кезде энеси ооруп калса, балдарында да ушундай ар кандай тубаса кемтиктер менен төрөлүп калышы мүмкүн. Ошондуктан алдын алуунун биринчи эле жолу жана боюнда бар аялдарыбыз, кыздарыбыз, кыз келиндерибиз боюнда болгучакты, боюнда болгонго чейин 6 ай, 1 жыл өзүлөрүнүн ден соолугун жакшы көзөмөлдөп, өзүн даярдаш керек да. Ошондо жөн эле жүрөк оорулары эмес, башка оорулардын дагы алдын алса болот. Бул биринчи. Экинчиден төрөлгөндөн баштап аларды белгилүү шартта, талапка ылайык тарбиялап, көзөмөлгө алып, өзгөчө ошол эле инфекция оорулары, бизде жана белгилүү болгон көп таралган ревматизм деп коет. Жанагы колко инфекциялар, ошоларга балдарга жугузбаганга аракет кылыш керек да. Ал дагы бир алдын алуунун бир жакшы мындай таасир этчү жолдору. Анан эми адамдар бой жетип, балдар бой жетип чоңойгондо акыл эсине келип, чоң киши болгон учурлардан баштап адамга мындай таасир берүүчү факторлор да көбөйөт да. Кызмат корношот, үй бүлө бүтөт. Ошондон улам адамдын жүрөгүнө эмес, жалпы ден соолугуна таасир берүүчү факторлор, булар жанагы эмоционалдык факторлор, психогенный, же болбосо адамдын жашоо образына байланышкан, жашоо иштөө шартына байланышкан стресс акыбалдар, ушулардын баардыгы тескери таасирин тийгизет да, жүрөккө дагы. Ошолордун алдын алса, эгерде ошону болтурбоганга аракет кылса, албетте ошол жүрөк оорулары дагы азыраак кездешет. Мына азыр учурларда, кээ бир учурларда эмес да, эми эле азыр ушундай көнүмүш болуп калды да. Эртең менен туруп эле биринчи эле информация, негативный информациялар келет да. Телефондон карайсыңар, радио, телевизордон
же болбосо şu үй бүлөнүн өзүндө деле ошо негатив информациялар болушу мүмкүн. Ошолардын баардыгы жүрөккө тескери таасирин тийгизет да. Биз эгер ошолардын алдын алсак, анда жүрөк ооруларынын да алдын алган болобуз да. Эми башка мен факторлорду айтпай эле коеюн, жана жашоо шартка байланыштуу географиялык акыбал деле ошол адамдардын жүрөк оорусунун көбөйүшүнө алып келет. Мисалы үчүн бизде Кыргызстан тоолуу шартта жашайбыз да, тоолуу өлкө. Бул тоолуу аймактарда жүрөктүн тубаса кемтик оорулары көбүрөөк кездешет. Ушулардын баардыгы ошол жүрөктүн жалпы эле адамдын ден соолугуна тескери таасирин тийгизген факторлор. Ошоларды мүмкүн болушунча адам организмине таасирин азайтсак, анда ошол оорулар да азаят да. Адамдын түйүлдүк пайда болгондон ошол энесинин курсагынан 9 ай өтөргөндөн кийин төрөгү чөктү. Өзгөчө бир башка шартта түйүлдүк жашайт да. Ал эми төрөлгөндөн кийин ошол тамырлар болот. Ошол эненин ичинде бала жашаганда ошол кан айланууну камсыздап турган. Ошол тамырлар кийин төрөлгөндөн кийин бала дем алып ыйлап төрөлгөндө эле жабылыш керек да. Тоолуу шарттарда жанагы кислороддун парциалдык давлениесине, басымына байланыштуу да ошол тамырлар көбүнчө жабылбай калат. Анан атайын ошол жүрөктүн ортосундагы канды алмаштырып турган түйүлдүктүн, жүрөгүнүн кандарын аралаштырып турган төсмөлөр бар да, ошонун бирөө ачык болуш керек эле. Анан кийин төрөлгөндө ал жабылат. Ошолар жабылбай калат да. Ошолардын эсебинен тубаса кемтик оорулардын саны жана тоолуу чөлкөмдөрдө көбүрөөк кездешет. Көбүнчө ошол жанагы сезгенүү, суук түйүү менен ооруп калган учурда жүрөккө дагы ошол көп учурларда тескери таасир берип, жана жүрөктүн миокардити деп коет, анан ревматизм оорулары дагы ошол шартка байланыштуу катаал шартта көбүрөөк кездешет. Вдруг из них все 3 это американский и один индийский, только очень длинный стенд. Эти ожгонун эмесинде доклад кылдык. Длина канчасы? Это 50-60 миллиметров. Достижение эндоскопиальной хирургии катары преподносить. Онлайн конференцияда. Анан жүрөк ооруганда элдерге мына билип алыш үчүн негизинен сайышып, ийне менен сайышкандай болуп, же болбосо жана талып, бир оор жүктү бастырып койгондой болуп ооруйт да жүрөк. Ошол менен оорулууларын айткан сезим менен айтып атам да, анан көп учурларда жана колу, сол колу ооруп, далалары ооруп, арка тарапка тартылып, тартышып ооруган деп ооруйт деп айтышат. Анан жүрөк оорунун дагы бир мындай өзгөчө белгиси дем алуу начарлайт да, дем кыстыга баштайт. Өзгөчө мындай отурганда билинбейт, мындай кыймыл аракет кылганда, чоңураак жумуш кылганда, оорураак жүк көтөргөндө демейдегидей эмес, демейде 3-чү этажга жаштар жөн эле чыгып кетет да, энтикпей эле. Анан оорулуу адамда, жүрөк оорулуу адамда ошол энтигүү пайда болот да. Демек жүрөк жакшы иштебей, кыйналып иштеп аткан болсо, ошол оорунун кесепетинен ошо дем алуу кыйналат. Анан эми жүрөк оорунун көп эле жүрөк ооруган адамдардын бардыгында эле ошол жүрөк оорубайт да, ошол өзгөчөлүк бар да жүрөк ооруларында. Өзгөчө могу жана кант диабети менен ооруган адамдардын жүрөгүндө патология бар болгону менен, бирок мындай жүрөк ооруганын билбей жүрүшөт да. Бул өтө кооптуу да. Ошондуктан кант оору менен ооругандарга биз айтабыз, жүрөгүңөрдү текшеришиңер керек. 1-2 жыл кант оору менен ооруган болсо, ал жүрөгүндө мындай өзгөрүү болот. Ошондуктан жүрөк ооруга текшерип, диагностикадан өтүш керек деп айтабыз да. Негизинен ошондой симптомдор болот. Анан балдарда кичине өзгөчөлүктөр бар, жана жүрөктүн оорусунун симптомдору, белгилери деп айтайлы да. Жанагы тубаса кемтик менен төрөлгөн оорулар балдардын биринчиден мындай караганда энтигип
бат-бат дем алганын байкаса болот. Анан жана татаалыраак туаса кемтик оорулар болуп калган учурларда баланын эриндери көгөрүп, тырнактары көгөрүп, тырнактары жанагы барабан урган таякчалар болот го, ошонго окшоп төмпөйүп айнек окшоп эме болуп калат да, жылтырап көгөрүп алдынан көгөрүп турат да. Ошол жүрөктүн мындай татаал кемтик ооруларында ушулар кездешет да. Азыр ошол жүрөктүн тамыры ичкерип кеткен, мына көрүнүп турбайбы? Ошол ичкерип кеткен жерге электрод менен кирип, кеңейтип, анын ордуна пружина коюп коет да, стенд деп айтылат. Анан ошол ичкерген тамыр кадимкидей мурдагыдай болуп иштейт. Байлоодо эртең үйүнө чыгарып берсе болот. Эртең бүрсү күнү үйүнө чыгарып. Чоң операция болбойт да бул жерде. Наркоз берилбейт, сүйлөшүп жата берет мына кичинекей могучасы. Мындай оорулар көп келет. Жанагы инфаркт болуп мурун ушулар каза болуп калчу да. Биз аларга жардам бере албай калчубуз. Кыймылдатпай жаткычубуз. Азыр сразу бир жака аппаратка алабыз. Ушул аппараттын эң чоң мүмкүнчүлүгү ушул. Коронарография деп коет. Ушул тамырды көрүп туруп, анан мында алып, ташнага алып стенд коюп коет. Оорулуу анан операциясы жогуда чыгып кетет. Жүрө берет. Анан дагы ичке калса башка жагынан, башка тамырларын да ошондой кылып туруп кеңейтип койсо болот. Бизге 5-6 жылдан, 10 жылдан кайра келип, жана тамырларын кеңейтип кеткен учурлар көп болот да. Адамдын өмүрү ошо 10 жыл, 15 жыл, 20 жылга чейин улана берет ушунча. Жана буту кол ооруп эме болуп атпайбы? Суук тийип бала кезинен, негизинен ревматизм ошо бала кезинен башталганда жүрөктүн туаса, то есть жанагы ревматикалык кемтик оорулары ушул 16, 15, 20 жашта калыптанат да ошо. Андан башка дагы ушул сахар, кант диабеттен башка дагы бизде көп эле адамдарда кан басымын жогору жүрүшөт да. Гипертония деп айтып атпайбызбы? Ошол гипертония аягы келип, ошол жүрөктүн ушунчалык күч менен иштеп, мындай айтканда кошумча нагрузка менен иштегенде, ошол дагы аягы келип, жүрөктүн кемтик ооруларын алып келиши мүмкүн. Анын үстүнө жанагы кант оорусу, анан ушул жанагы тынбай эле жанагы дарыланбай жүргөн болсо, кан басымынын көтөрүлүшү аягы келип, теге жүрөктүн коронардык оорусу деп коет, жана жүрөктүн тамырлары дагы ичкерип кетет да. Ошол дагы кооптуу, азыркы кезде өтө көп кездешчү жүрөктүн коронардык оорусу бар. Ошолар дагы ошол жүрөктүн мындай негизги оорулары менен байланышкан болот. Чогулуп эки оору бир кездешип калган учурлар бар. 3 түрү, оорунун 3 түрү, жүрөктүн эле 3 оору түрү кездешип калган учурлар болот. Андан башка жанагы жүрөк оорулары менен байланышкан же жүрөк ооруларга алып келчү шарттар жанагы ашыкча салмак. Салмагы көп кишилерде жүрөктүн оорусу көп кездешет да. Айтып атпаймынбы, жана салмагы чоң кишилерде кант оорусу да болот. Анан тиги кан басымы да көтөрүлөт. Ушулардын баардыгы жана риск факторлор деп айтылат, жана жүрөктүн негизги жана коронардык оорусуна алып келчү риск факторлор да. Ушул кан басымы салмак, ашыкча салмакты болтурбаш үчүн диета кармаш керек. Ал дагы өзгөчө бир тармак, бул адамдарга аны түшүндүрүп айтыш керек. Бул да профилактика иштерди жүргүзүш керек. Анан булардын баардыгы жанагы стресс менен байланышкан болуп калат көбүнчө. Жана кыймылдабай, бизде азыр эми офисте отурушат да, элдин көп элечи. Жумушта отурганда кыймылдабай отурушат. Ушулардын баардыгы келип жана кан басымынын көтөрүлүшүнө, анан салмактын көбөйүшүнө алып келет. Жанагындай пассивный образ жизни деп айтып атпайбызбы? Кыймылдабай отуруп эле тамак жей беришет. Мына Европада, Америкада көбүнчө жанагы бургерлерди жеп атышпайбы, жана жеңил тамактарды, фаст фуд деп. Жеңил тамактардын биринчиден составында
адамга мындай бат жугумдуу болгону менен бирок тиги организмдеги мындай өзгөчө функциялардын бузулушуна алып келет да, анан кийин майлардын же болбосо жана канттын эмесине пропорциясына таасир берет да. Анан ушул кан тоору менен салмагы көбөйгөн жана ожирение көп болот да. Оорулардын азыркы мына жүрөгү зооруйт деп келет да бизге көп эле. Өзгөчө мына 30-40 жаштагы урактагы жаш келиндер, жаш жигиттерде да болот. Бизге келген мен божомолумда 30%, 35-30% бизге жүрөгүм ооруду деп келген оорулардын жүрөгү оорубайт да. Эми жүрөгүнүн өзүндө оору жок да. Ал жана сиз айткандай башка жагы ооруса дагы, баш ооруса дагы жүрөгүм ооруп атабы деп түшүнүп калышат. Кээ бирлер күлкүлүү учурларда болот да, кээде түшүнөн чочугандар деле жүрөгүм ооруп, түшүмөн чочуп ойгонуп кеттим, ойгонсом жүрөгүм батырагаттыр дегендей ушундай болот да. Эми бул бир жагынан күлкүлүү болгону менен биз врачтар үчүн чындыгында оорулуу адам үчүн бул өтө кооптуу. Анан ошон үчүн келет да. Бир жери оорубаса адамдар келбейт да врачтарга. Анан жана кан басымы көтөрүлүп кеткенде, кан басымы түшүп кеткенде, ал жүрөк менен байланышкан эмес, негизи жүрөктүн оорулары эмес да. Анан ошолордун баардыгы жана баш айланат, же болбосо жана уйку качат. Анан жанагындай ачуучу бат келип бат тарап ушундай акыбалда болгондо дагы жүрөгүм ооруп атат деп эсептешет да. Анан чындап эле жанагы кабырганын ортосунда нервтер бар да, ошо суук тийип калганда же болбосо жанагы омуртканын ортосунда дисктер, грыжа деп атап жүрбөйбүзбү? Ошолор грыжа оорусу болгондо дагы ошол жүрөктүн тушу оорушу мүмкүн да. Жүрөктүн жанында жайланышкан өпкө катуу жөтөл болгондо же болбосо суук тийгенде ошол өпкөнүн жана сырткы челгабы, плевра деп коет, ошого суук тийгенде дагы жүрөктүн тушу ооруйт да. Анан ашказан ооруганда дагы мына көбүнчө инфаркт болгондордун көпчүлүгү ашказаным ооруп атат экен деп жүрүшөт да, билбей жүрүшөт да. Ошол өтө кооптуу. Анан жүрүп инфаркт болуп калгандар бар. Ашказан ооруйт, же болбосо өтү ооругандай сезилет. Же болбосо ошол өтү ооругандар, ашказан ооругандар дагы ошо ооруганда жүрөгүм ооруп аткан экен деп келишет да адашып. Ошонун жалпысынан алганда 30%дай келгендердин жүрөгү оорубайт да. Биз ошону диагностика кылып туруп, сүйлөшүп, анан анализ кылып көргөндө жүрөктөр таза чыгат да. Адамдар чочуп корккондо дагы жүрөгү батырайт, жүрөгү катуу согот, бир калыптуу эмес согот. Анан жүрөгүм ооруду деп ойлошот да. Ал эми жанагы эмчи домчулар деген ал эмне? Алардын кылган иши жанагы психотерапия да, биздин тил менен айтканда психотерапия. Психотерапевттер деле сүйлөшүп, жакшылап сүйлөшүп, армандарын угуп, анан жакшы нерсе айтып бергенде адам жакшы болуп калат го. Ошондой эле да, эмчи домчуга барганда адам өзүнчө настрой менен барат да. Мен ушу кишиге барсам айып кетет окшойм, жакшы болот деп. Анан чындап эле жанагы кишилер алар күчтүү, менин оюмча, менин түшүнүмдө илгери ошол эмчи домчулар деле күчтүү болгондо күндө бир нерсени жасай берсе адам адис болуп калат да. Анан ошо көп адамдарга жардам беришкен. Анан адам барганда ошонго ишенип барат да. Тиги деген күчтүү табык экен. Анан эмчи экен, домчу экен деп барганда анан адам ошол жана мен айткан 30% оорулар ошолордон айыгып да кетиши мүмкүн. Внушение деген өтө чоң нерсе да. Ооруп аткан адам болсо эми ал жана внушениеге баары бир баш ийбейт. Ал жүрөгү чындап ооруган адамдар, ал табыптар эч кандай жардам бере албайт. Анан азыркы учурларда табыптар чыгып, мен кыйынмын, баарын дарылайм деп атпайбы? Мен алар менен да дискуссия болуп кетет. Эми жакшы эле түшүнүктүү биологдор бар да. Анан мен айтам, силер жардам берүүчү адамдар бар. Силердин контингент, силерге тиешелүү, силер жардам берүүчү адамдар чындап эле бар. А бирок жанагы жүрөгү оорулуу, чындап жүрөгү оорулуу адамдарга эч кандай силер жардам бере албайсыңар. Ошондуктан бул аларды алаксытпаш керек.